Жалал-Абадтагы Курман айт намазы жалпысынан облустагы 293 жума мечиттерде окулду. Курбан айттагы жүрүлгөн аткарууда таңдан тарта эле эл мечиттерде чогулду. Алгач имамдар тарабынан меримдүүлүктүн жана биримдиктин күнү болгон Курман айт майрамынын маани маңызы, анын улуулугу тууралуу баяндар айтылды. Андан соң жергиликтүү бийлик өкүлдөрү куттуктоо сөздөрүн айтып, бул күнү элибизди ынтымакка чакырып, баарыбызды аруу максаттардын астында бириктирген улуу күн экенине токтолушту. Андан соң облус казысы Курбан айт күнү аткарылуучу алгачкы амалдар, деги эле бул күндү мусулман эли кандай негизде белгилеп, ага катар курбандык чалуунун жолдору тууралуу түшүндүрүп өттү. Андан кийин мечиттерге чогулган жамаат Курбан айт намазын окуп, асыл ой менен ыйык парыз аткарышты. Бул күнү мусулмандар кошуна колоң тууган уруктарынын үйүнө айттап баруу менен майрам уланат. Барыңыздарды Алла Тааланын берилген берекелүү Курбан айт майрамыңыздар марек болсун. Ошондой эле барыңыздардын Аллахтын ыраазылыгы үчүн чалып жаткан курбандыгыңыздарды Алла Таалам өз эрегинде кабыл кылган болсун. Бүгүнкү күн жетим мискиндердин башын сылап, жесирлердин көңүлүн көтөрүп, бири-бирибизди Алла Тааланын улук болгон Курбан айты менен куттуктап, жогорку деңгээлдеги кубанычтуу маанай менен майрамды өткөрүү баарыбыздын милдетибиз. Бул биздин мусулмандардын ыйык майрамдарынын бири. Бул күндөрү колдон келсе ар бир мусулман адам курбандык чалып, бүгүн деген ушул дарат алып мына баардыгыбыз мечитке келип атабыз. Бул деген бир сүннөттөрдүн бир эмеси. Ачкарын эртең менен келип мечитке айт намазды окуп, андан ары барып курбандык чалып туруп, андан кийин намаз тийишибиз керек деп айтылат. Үй бүлө менен ушундай майрамдашыбыз керек. Бул Курбан айт көпчүлүктүн түшүнүгүндө деги эле биздин өзүбүздүн адатка айланып калган бул кайрымдуулуктун, боорукерликтин, беришендиктин майрамы. Эң улуу жалпы кыргызстандыктарды, жалпы мекендештерди мына ушул мусулмандар үчүн маанилүү болгон Курбан айт майрамы менен куттуктайм. Алла Таалам ушул Курбан айтта элибизге, жерибизге тынчтык, амандык берген болсун.